Биринчи маселе электр энергиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Демилгечилер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Чойбеков, Сарбагышев, Ражабалиев, Ташиев, Турсунбаев, Сатыбалдиев, Талиева, Ормонов, Сулайманов, Атажанов, Самикожо, Сыдыков, Шакиев. Баяндамачы депутат Бактыбек Чойбеков. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу кесиптештер, сиздердин карооңуздарга электр энергетикасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору сунушталууда. Сунушталып жаткан негизги өзгөртүүлөр боюнча айта турган болсок, ал төмөнкүдөй. Биринчиси, аракеттеги мыйзамдын экинчи беренеси төмөнкү мазмундагы 36-абзасы менен толукталууда. Электр тармактык чарба объекттери керектелүүчүлөргө электр энергиясын берүү үчүн арналган электр берүү линиялары, трансформатордук жана башка кичи станциялар, бөлүштүрүлүүчү пункттар жана башка жабдуу. Экинчиси, аракеттеги мыйзамдын 14-чү беренеси төмөнкүдүү мазмундагы экинчи бөлүк менен толукталууда. Уставдык капиталында 50%дан ашык мамлекеттик катышуу үлүшү бар лицензия ээлерине алар иштеген аймакта жайгашкан суроо талаптары жүзөгө ашырылуучу бардык кардарларды электр менен жабдууну камсыз кылуу үчүн электр тармактык чарба объекттерин куруу, анын ичинде алыскы аймактардагы кардарларды электр менен жабдуу камсыз кылуу милдети жүктөлөт. Министрлер кабинетинин расмий корутундусунда мыйзам долбоору сунушталган редакцияда кабыл алуу эртелик кылат деп эсептейт. Мыйзам долбоорунун кабыл алынышы республикалык бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорго алып келбейт. Урматтуу депутаттар, бул абдан маанилүү мыйзам долбоору жана керектүү мыйзам биринчи окууда мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп берсеңиздер жакшы болот эле. Урматтуу кесиптештер, сурооңуздар болсо жооп берүүгө даяр. Бул бүгүнкү күндөгү замандын талабы. Бул мыйзам долбоорун колдойм. Ошого утурлай эле бир-эки тактоочу суроолор. Негизинен биз жерлерге барып, шайлоочулар менен, жөнөкөй жарандар менен жолукканда ушул көйгөй көп айтылат да, сөзсүз түрдө. Урматтуу Талай Өмкеевич, негизи жеке тарап болобу, мамлекеттик болобу, кандай гана маселе болбосун, бул бизнесте дагы, ошондой эле мамлекеттик программада дагы биринчи кезекте шартты түзүш керек. Бул жерден, мисалы эми бул энергетика тармагы, ушул тармакты мисалы сиз жетектеп тургандан кийин керектелүүчү товарды керектелүүчү адамдын колуна чейин жеткизип бериш керек. Буга сөзсүз түрдө трансформаторлор, ошол эле электр мамычалар, ушулар кирет. Мисалы азыркы күндө көпчүлүк айыл өкмөттөр дотацияда отурат, өздөрү толук кандуу жетиштире албайт. Ошондуктан бул мисалы жан конуштар дейбизби, же болбосо баягы эски конуштардын деле, эски айылдардын деле эскилиги жеткен мамычаларды алмаштыруу жактарын көбүнчө айылдагы активисттер, же болбосо кайсы бир спонсорлор менен өздөрү бүгүнкү күнгө чейин коюп иштетип келип атышат. Сөзсүз түрдө мисалы сиздерден деле бир топ жылыштар болуп атат, бирок кайсы бир деңгээлде жетишсиз да, Талай Өмкеевич. Ошого мисалы толук кандуу кандай аракеттер болуп атат ушулар боюнча? И ошондой эле ушул мыйзамга сиздин оюңуз? Биз эмеден Бакыт Эргешевдин колу менен Жогорку Кеңешке отун энергетика комитетине келип түшкөн. Ошо жана айтып кеткендей, мыйзам сунушталган редакциясы кабыл алуу эртелик кылат деп эсептейбиз деп. Бүгүнкү күндө эгерде мисал эле алып көрсөк, азыркы күндө биз ошо сиздер айтып аткан жаңы конуштарды электр энергия менен камсыз кылсак, 1414 жаңы конуштар электр тармактарын курууга чыгымдардын көлөмү бүгүнкү күндө 1414 жаңы конуш бар. 2,9 миллиард сомду түзөт да ушул чыгымдарыбыз. 1213 трансформатор коюшубуз керек. 2618 километр линия курушубуз керек да. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, бизде азыркы убакытка биз мамлекеттик бюджеттен мындайча айтканда 6,6 миллиард сом бизге дотация кылып атат да, субсидия кылып берип атат. Бул жанагы көмүргө сатып алганга жана өзүңөр билесиңер, электр энергияны сырттан сатып алганга 6,6 миллиард. Эгерде биз ушул законду кабыл алыш керек деп
кабыл алсак, ошондо биздин тариф жок дегенде 2 сом 50 тыйын болуш керек да, орточо эсеп менен. Эгерде тариф ушул даражага жетсе, биз эч качан унчукпастан бул мыйзамды кабыл алабыз. Итак эле бүгүнкү күндө туура айтып атасыңар, кээ бир спонсорлор аркылуу сиздер, урматтуу депутаттар, жардам берип атасыңар. Бирок ошонун жумуштарынын баарын тең бүгүнкү күндө ошону энергия компания биз рест жасап атабыз. Биз эчтеке тыйын алган жокпуз. А жерге деле биз техника жумшап атабыз, солярка жумуш эме кызматкерлер жумуш кылып атат. Бир сөз менен айтканда, акча каражаттын тартыштыгынан бул мыйзамды пока колдой албайбыз деген бир сөз менен айтканда. Тариф саясатын мына азыр майдан баштап дагы даярдап атабыз. Алай Мүмкөнович, мен түшүндүм. Бир сунушта сизге, мисалы, канчалаган ратификацияларды, канчалаган донорлордон же болбосо сырттан карыз алып алдыга жылдырып атпайбызбы? Мисалы, мына акылдуу счетчиктерди, ошондой эле дагы трансформаторлор боюнча делечи. Анан эми негизи ушундай бир мен ыраазычылык билдирем ушул мыйзамды демилгелеп чыккан менин кесиптештериме. Бул демилгени өз негизи сиздер алып келсеңиздер жакшы болмок. Эми кандай болбосун, экинчи маселе бул тариф көтөрүлөбү, башка болобу. А бирок бүгүнкү күндүн талабы баягы 1414 жаңы конушту. Эми жана спонсору бар айылдар, анда жарык менен камсыз болуп калгандар ар кандай маселе менен тургуза бербей, мисалы карызга болсо деле бир сырттан болсо деле акча алып, бир 20 жылдык, 30 жылдык азыр мисалы льготный кредиттер деле чыгып атпайбы? Акчаны тапса болсо керек. Негизинен бул жерде бул мыйзамды колдош керек да. Мен колдойм. Эми өзүбүз дагы баягы соинициатор болгондон кийин урматтуу депутаттар муну колдош керек. Анан бул маселе эмнеден келип чыгып атат? Алай Мүмкөнович, мен сизге айткым келет. Эми сиз буга чейин сизге чейин иштегендер бар. Мен жеке өзүм ушул жерде мындай бир сталкиваться эткен маселелер бар да. Ошол эле мынакей айтып атасыз 1400 түтүн деп туруп, биздеги министрликтердин көбүнөн сурасаң эле Бишкектин тегерегин чүй жакты эле пример кыла бересиңер, мисал кылып. Региондор эмне болуп атат билбейбиз да. Ошол эле мынакей былтыркы интернетке чыкты билесиз, түптөн Кичөрүктүдөн, аркы түп райондагы Кичөрүктүдөн. Рес барып карап да койгон эмес. Интернеттен барыңар көрдүңөр. Бакка столбадан бир нече линияны алып өтүп элдер колдонуп келаткандар бар. Эмне рестин начальник ошону барып карап коюп турбу? Монтёрлор акча чогулткандар күндө өтөт, ошол жактан карап коюп турбу? Карабаганын кесепетинен да. Ошол эле мезгилде айыл өкмөттөр мына ушунча жылдан бери деген айыл өкмөттөр салат линиянын баарын жаңы конушка. Туура айтасыз, сиз 30га чейин сиздин эми сунушуңуз айтып атасыз, 30 үй бүлөгө чейин, 30 түтүнгө чейин деп. Бул итак эле ошондой болуп келаткан нерсе. 30дан, 20дан өткөндөн кийин гана анан жергиликтүү бийлик ошол жерге давай эми свет тарта баштайлы деп. Алар деле акчасын эми экономить этип, ошол киши көбөйгөндөн кийин гана салып баштайбыз деп элге түшүндүрсө, эл түшүнө эле келаткан. Ага чейин өздөрү эптеп бирдеме кылып салып келаткан. Колдонуп келаткан. Ошондон кийин гана деген сунушуңузду дагы мен колдобой эле, мындай практика жүзүндө болуп келаткан нерсе, бирок ал жергиликтүү бийлик ошентип келаткан. Экинчиси, сиз айтып атасыз тиги баланска өткөзүп берүү деген жөнүндө да маселеге токтолгум келди да. Жергиликтүү бийлик салат, бирок ошол жердеги жергиликтүү начальник, рес жана замдары эч качан баланска албайт муну. Эмне үчүн? Себеби кызыкчылыгы бар. Сиз айтып атасыз, столба бир жерден чыгат деп. Бир жерден чыкса дагы силердин жанагы эмелериңер замдар бар го, технический директор деп койчу эле калп айтпасам. Ошолор бар бир причина таап чыгат. Бул столбаң жарабайт, мунуң жарабайт. Айыл өкмөттөр бүгүнкү күнгө чейин ошону өздөрү обслуживать этип келаткандар бар. Эми азыр келип кичине алып калды, бирок негизи буга чейинки практика жүзүндө болуп келаткан нерсени айтам да. Ошон үчүн сиздердеги региондордогу, сиздердин системадагы бюрократиянын негизинде көпчүлүгү страдать этип, көпчүлүгү кыйналган үчүн ушул мыйзам долбоору чыгып келип атат. Бул бир. Экинчиси, жанагы айтып атасыз 1400 деп. Туура. Бирок мен элементарный өткөндөгү Таш сарайдагы барган трансформаторду бүгүнкү күнгө чейин алмаштырып берген жок го. Эл үлбүрөгөн тиги телефонун зарядтай албай отурат. Балыкчы Реске мен канча айттым, сиздин орун басарларыңызга канча айттым, трансформатор бүгүнкү күнгө чейин алмашылбайт. Ал жерде Таш сарайдагы население көбөйгөн, бирок Рес барып бир карап койгон жок го. Нормально эле дейт. Мен барсам эле эл ыйлайт ошол Таш сарайдын эли. Анан бул да маселе да. Силердики айтат жергиликтүү бийлик карасын, тиги карасын деп. Андан сырткары мына сизге эле былтыр кайрылдым эле Темировкадагы. Сиздин проектировщик тиги жанагы
сметчиктерге лицензияны ким берет? Сиздер эле бересиңер да. Ошол жердегинин баарынын лицензиясын карап чыкпасаңыздар, может мына тиешелүү органдарда угатса карасын. Лицензия жанагы смета түзгөндөр ошол столбаны бир жерге коет экен да, сизге айтпадым беле бул маселени. Проектинин баарын туура эмес түзгөн. Айыл өкмөт деген эксперт эмес да, ал силердин системаны билбейт да. Айыл өкмөт алат дагы тигин жасап берген алат дагы барып туруп теге тендер ойнотот. Же бюджетинен, же фонд развитиядан, же акимдин фондунан аны жасатат. Анан эртең РЭС принимать этпейт. Эмнеге принимать этпейт? Ошол жердеги жана тирелип турганы, же ооп атканы, же жанагы зымдын талшынасы туура келбейт деп кыскасы причинаны толгон токой причина таап чыгат. Ал эмне аны айыл өкмөт өзү барып түзүп чийген жок да. Сиздерден лицензия алган адам барып смета проектин жасап берип атат. Ошон үчүн мен толук кандуу кайрылам, тиешелүү органдар барып силердин лицензия алган жанагылардын баарын карап чыгыш керек. Да, бул мыйзамда сиздерге айткандай, может бир кандайдыр кыйынчылыктары бар. Бирок ошол эле мезгилде эртеңки күнүбүздү ойлоп, кичине мындай бир бири-бирине мындай бир ошол ишти алып кетүүдө жакшы шарттар түзүлөбү деген ой менен да, бирөө милдетин алыш керек да. Алмайынча бизде тигил министрлик тигиге жумшайт, буга жумшайт, анан баягы эле айыл өкмөт чече албайт ататса дагылар, айыл өкмөттүн аймагындагы элдин баары кимге нааразы? Баягы эле Садыр Нуркожо ишке нааразы, ошол жака келишет, өкмөткө келишет, депутаттарды шубайт. Анан бул дагы бир биздин элдин мындай бир маселесин чечүүдөгү бир жолдордун бириби деп эсептейм да. Просто муну кичине кеңирээк ойлонушубуз керек. Да, кандайдыр деңгээлде бүгүн эртең эле аны жасай калбайбыз, но сиз айткан сунушуңузду берсеңиз, может 30 түтүнбү, же 20 түтүнбү, же 40 түтүнбү деген сунуштар кирсе, экинчи окууда да карап анысын көрөбүз. Мына Кунуш Кошалиевич да жакшы сунуштарды айтып атат, мунун баарын карап көрүшүбүз керек. Бирок бир киши милдетин ошол системаны билген киши албаса, айыл өкмөттөр жанагыл маселе эч качан албайт көпчүлүгү. Мен өзүм айыл өкмөт болгон адам катары мени канча кыйнашкан ошол убактагы начальник РЭСтер. Албайбыз муну, дал келбейт. А мен эмне аны өзүм барып өзүм тартып койгон эмесмин да. Ошон үчүн ушундай мыйзамдар региондордо, чүйдө эмес, региондордо, аякта элдер басып алган эмес, таралган участоктор бар. Да, бул Бишкектин тегерегинде көпчүлүгү жанагы участокторду басып алган үчүн сиздерге орчулук жаратат. Бирок ошол мезгилде деле силер баягы баары бир элди камсыз кылыш үчүн милдетиңерди аткарып атасыңар. Бирок региондордо жана антип бакка байланган зымдарыбыз толтура, аны билебиз. Ошон үчүн менин сунушум, урматтуу депутаттар, биринчи окуудан концепциясын кабыл алсак, экинчисине жанагы сунуштарды, энергетиканын сунуштарын алып дагы бир карап эметсек, менин оюмча жаңылышпайбыз го деген ойдомун. Рахмат. Маселени добушка коелук, урматтуу депутаттар. Добуш бериңиздер. Макул, калыс каршы жок. Чечим кабыл алынды. Так, азгайчы болуш керек.